Çip çip çöçelerim, çip çip menin çöçelerim. Assalamu alaikum hurmatly dostlar, amansızlarбы, kandaysыздар? Бүгүнкү берүүбүздө дал ушул чыйпылдаган жаш чөчөлөр боюнча сөз болмокчу. Эгерде сиздер мына жаз келип чөчө чарбагычылыгына кызыгып, эми талаа түздө, короолордо күндүн аптабында чөчөлөрдү багып өстүрүп жумуртка аламын, же болбосо эт багытында кармайм десеңиздер, анда сиздерге камчы деген экебиз бар. Атайын. Assalamu alaikum. Ва алейкум ассалам. Атайын сиздерге 1,5 айлык, 2 айлык чөчөлөрдү багып колуңуздарга тапшыруу алдында турат. Сатыкка чыгарды, урматтуу достор. Эми кененирээк маалыматты камчы экебиз өзү баштап берсин. Келиңиз, эркин микрофон сизде, өзүңүздү тааныштырганча чөчөлөрүңүз боюнча маалымат берсеңиз. Саламатсыздарбы? Булар обычный домашний чөчөлөр. Өзүңүздүн тил менен айтканда жайдарыбы? Жайдары чөчөлөр. 2 айлык болуп калды. 2 айлык. Өзүңүз ошо не деп коет эле, лампадан чыгарганда? Инкубатор. Инкубатор кылып чыгардыңыз да эми? Жок, буларды бизде жанагы январда жумуртка таппай, анан Бишкектен сатып алынган бул партиялар. Буюрса азыр инкубаторда бар, жумуртка салдык. Bundan кийин өзүбүз чыгарабыз. Куда буюрса. Демек булар инкубатор эмеспи? Инкубатор, бирок сатып алынганда өзүм чыгарган эмес. Түшүнүктүү. Андан кийинки партиядагылар сиз өзүңүз чыгарып атасыз. Ооба, өзүбүздү азыр эме. Жакшы. Таап алдык, Түшүнүктүү. алып чыгарып атабыз. Сарысы бар экен, кызыл тазылы бар экен, карасы, агы бар экен, чыбырлары бар экен достор. Өзүңүздөр каалагандай тандап алсаңыздар дагы болот. Мына чоңдору чоң эле болуп калыптыр. Караңыздар, мына ону караңыздар. Ой. Эт жакшы эле болуп калган окшойт. Эт кармап, Демек, булар канча сомдон сатылып атат? Булар баасы розничный ценасы 200 сомдон. 200 сомдон. Оптовой жанагы алып саткан эжелерибиз бар эмеспи? Аларга бир аз арзандараак берилет. Оптовой алгандарга, көп алгандарга. Дүң баада, Аны эми өзүңүздөрчө сүйлөшүп аласыздар да. Ооба. Демек, эми 1-2ден жалпы 10-15ден алгандар ошол 200 сомдон эле ала береби? Ооба. Ошондо сүйлөшүп коелу, дагы 30 чакты алса деле 200 бу? Ооба, 30 чакты алса деле 200. Түшүнүктүү. Урматтуу достор, эми ошол 30-30дан ашкандан кийин оптом сенада сүйлөшсөңүздөр дагы болот экен. Жакшы, бул жерде эми жалпы канча чөчө бар? Приблизительно 2000ден азыраак. 2000ге жакын, Биз эми баарын эсептебейбиз. Жакшы. Мынакей. Жанагындай вакциналары берилдиби? Ооба. Ооруларга каршы дегендей. Ооба. Берилген. Вакциналар берилген, байкокс курттарга каршы. Азыр буларды эми уколдош керек. Алган адамдар эми уколдоп алышат өздөрү. Уколдосо уже чоң чөчө болуп калды. Жакшы. Эми ар бирине көрсөтпөй, эми бул жагына дагы өтө берели. Макул. 1,5 айлык чөчөлөр дагы бар дедиңиз, Азыр эми 2 айлыгын көрсөттүк, 2 айлык булар. Түшүнүктүү. Анан бул жерден көрүп калдым, баягы тукумдарды, жумурткаларды дагы бастырып атат экенсиздер. Инкубатор деп коет го. Инкубатор му? Опа. Мына достор. Кас катар тизилип турушун караңыздар. Бул канча солдат тизилип турат бул жерде? Бул жерде азыр 1800бү ушундай. 1800. 1800. Бул өзү аппарат 2100. Канча 2140 ушундай. Точно эстем чыгып атат азыр. 2100. Бул инкубатор, бул жак выводной аппарат, бул жакта чөчө чыгат да. Чыгат. 18 күндө жанагы мына автоповороттору токтотулуп, бул жумуртка дарака берака болуп туруш керек да. Өзүнчө мындай термелип турат да. Тоок аңтарат да буну, басып жаткан тоок бул ручной аңтарат. Бул жерде автомат. Анан бул жак выводной аппарат деп коебуз. Тете ящиктер, сары ящиктерге жумуртка салынып 18-күндөн. Уже бул жакка өтөт. 21 күнгө чейин ушул жерде болот. Толук ушул жерден чыгып бүткөндөн кийин уже бул жакка алабыз. Бул жагына, сеткаларга, кепелерге, мындайча айтканда. Домиктерине. Өздөрүнүн үйлөрүнө. Демек жакшы, бул жерде 1,5 миң дедиңизби? 1800 бар. 1800 жумуртка даярдалып атат экен. Буюрса канча күндүк болуп калды? Азыр 3 күн болду салганыма. Дагы 18 күн бар да. 1 күндүк же 2 күндүк кылып сатып баштайбыз. Өтө жакшы. Эми бул жагында 1,5 айлык чөчөлөр бар, Ооба, бул жакта 1,5 айлык чөчөлөр. Булар канчадан сатылып атат? Булардын баасы 150 сомдон. 150 сомдон. Мына ушулар, кана. Дарозаларын ачалычы. Бисмилла. Ой, шириндер, кандайсыңар?
Топтолгула. Биз келдик. Коркпогондор кел атат. Булар 150 сомдон сатылып атат. Булар 150 сомдор. Булар 1,5 айлык болуп калды. Наркыларга караганда кичинекей булар. 15 күн разницасы бар. Жакшы. Булар ошол 150 сомдон сатылып жаткан үчүрү биз эшиктерин жаап кое берели. Бул жерде канча чөжө бар эми? Бул жакта жалпы 1,5 айлык. Бул жакта дагы 2000. 2000. Бул жакта да 2000. 2000. Демек, бардыгы мына ушундай сетка болуп, кана бөлмө болуп. Мынакей, кетишти окшойт. Караңыздар достор. Ушул эми чөчөлөр буйруса сиздердин үйүңүздөрдө, короңуздарда болмокчу, жакшылап баксаңыздар, жумурткасын берет буйруса. Жайлары өзүбүздүн аралаш, Ооба. Түшүнүктүү. Эми канча элдин жумурткаларын чогултуп алып, чыгарылган да. Мен дагы азыр могу салгандарым элдин жумурткалары салынып алынган. Бул жерде эми бардыгы бар да. Агы, карасы, кызылы, арасында породистый чөжөлөрү дагы чыгып калат кеде. Кеде. Аларман эми тандап алабы, кандай болот? Жо, сатуунун тартиби бар өзүнүн. Мисалы, бир бокста 350дөн чөжө бар. Бул жерде 50 мисалы 50сү маки, жанагындай тооктор. 50сү короздор да. Анан жанагы эми биздин алуучуларды бул жака киргизип, жана тандатып койсоң, мисалы биринчи келгендер мекилерин алып, кийин келгендер короздорго попал болуп калат да. Сиз өзүңүз кармап туруп бересиз. Ошон үчүн мисалы 300 алам дей турган болсо адамдар, мына бир бокстун баарын бир беребиз. Ошондо 50 чыгып калат да. Эгер жок 50 же 100 дей турган болсо, биз мисалы бизге алармандардын баары бир да. Кирип туруп эле мына приблизительно бөлүп туруп эле, ошондо салып туруп ачып берип коебуз болду. Түшүнүктүү. Жанагындай порода дегениңизди көрүп калдым. Арасында жанагы путу жүндүү деле бар экен, Эми брамалары бар, галашейкалары бар, жанагындай жүнү жок. Адлерскийлер жүрөт арасында. Бирок ал кашейка болуп эсептеле берет да эми. Бар, аралаш болуп кетет. Бизде жанагындай таза жанагындай өзүм достоверный болбогондон кийин кашейка болуп кете берет. Түшүнүктүү. Урматтуу достор, эми бардыгын көрсөтсөк деле ошол эле чөжөлөр. Бул жерде жалпы 4000ден ашык бар экен, 4000 чөжө бар. 2000ге жакын 2 айлыктар, 2000ге жакын 1,5 айлыктар. 1,5 айлыктар. Түшүнүктүү. Келе бересиздер, байланыша бересиздер, анан бир 2-3 күндөн кийин талагы дагы чыгат деп калдыңыз. Ошондон бул жерде чөжөлөр чоңоюп кетти. Азыр көрүп атасыздармы, ол кичинекейинде бир кичинекей эле куча болуп калат эле, азыр уже чоңоюп бул жерде батпай, мышташып атышат ичинде. Анан мына коромдорду көрдүңүздөрбү? Эртең менен заправка болгон, азыр төгөтүп коюшту. Суусун да ичип атат. Азыр могу турба менен ниппельный паяниясы бар, эми ушул менен карап атабыз. Буларды уже воля кой бериш керек болуп атат да. Күн дагы ысыды, уже эртең уже бакка кой беребиз да, сетка тартып ал жакта даяр условия болгон. Ошо анан бул жака уже местасын кайра астында опилкалары, жанагындай өзүнүн немелери бар, даярдап кийинки партияга даярдык көрүшүбүз керек. Түшүнүктүү. Алиханов көчөсү, Фуркаттагы Алиханов көчөсү. Фуркатта Курбойдун жанында ошо Алиханов көчөсүнөн бирок чөжө жылат да. Жылат. Бүгүн кеч болуп калды уже. Эртеңден уже бакка барып кой беребиз. Түшүнүктүү. Урматтуу достор, бул видеону көрүп башында түшүнбөй чала беришиңиздер мүмкүн. Ошто бул. Оштогу Фуркат айылындагы Алиханов көчөсүндө асфальт түгөнгөн жерде, ошол түгөнгөн жерге келип туруп, камчекебиздин номери экран астында камтылат. Чалсаңыздар, даректерин сиздерге түшүндүрүп берет. Кааласаңыздар ушул жерден алып кетесиздер, кааласаңыздар талаадан кармап алып кетсеңиздер дагы болот. Биз анда бул чыгарылышты жыйынтыктадык. Дагы кошумча маалымат айтыла турган болсо, эркин микрофон сизге. Кошумча эмне дейбиз? Жардамчы керек эле. Бизге ушул жерде жардам бергени, мурда жардамчы бар эле, азыр ал семейный положение болуп кетип калган үчүн жардамчы керек. Семейный деле боло берет же жалгыз адам деле, мисалы 2 адам керек да. Бул жакта азыр булар нарка бөлгөн бакка баргандан кийин ал жакта да караш керек болот. Ошол. Чөжө караганы адам дагы керек. Чөжө караганы 2 адам керек. Же семейный, же боло берет, кандай болсо. Түшүнүктүү. Чөжө бакканга кызыгып, бирок кантип бакканды билбегендер келиңиздер, бекер үйрөнүп, өзүңүздөргө тажрыйба топтоп алсаңыздар дагы болот экен. Бирок кызыккандар келиңиздер деп айта алабыз, Сиздин номериңизди экран астында камтылыбыз, ошол жактан чалып байланыша берет.
Ишиңизге ийгилик Камчыбек ака. Рахмат. Өзү Кыргызстанда дүңгүрөтүп аткандарды билесиз. Камчыбек деген аттуулар бардык нерсенин иштин майын чыгарып атат достор. Алыңыздар, берекесин берсин. Чөжөлөр ар бириңиздердин үйүңүздөрдө чыйпылдап кызматыңыздарды кыла берсин. Жумуртка берип.